Ассаламу алейкум, туғандар. Тақ Маалымат каналымыздың қатталушылары. Ноқат шаарынан барыңыздарга жағымдуулук салам айтам. Бүгін бұйырса 6 июль 2026 жыл. Апта күнгө аптанын дүйшөмбү күнү, аптанын биринчи күнү, саат болсо 13:56. Бирден 56 мүнөт өттү. Мына ушул сааттардагы Ноқат шаарындагы курстар. Достор, Доскрадабанктан баштайм. Сатып алуусу доллар 87.40, евро 99.60. Рубль болсо 1 сом 10 тиын. Рубль көтөрүлүп калыптыр, байга адастар. Класстан баштабыз. Жаңырган аптада рубльдин абалы ушундай. Финанс кредит банк рубль бул жакта да 1 сом 10 тиын, евро 99.50, рубль болсо доллар болсо 87 сом 40 тиын. Рубль бул жакта да 1 сом 10 тиын. Капитал банк рубль 1.090 тиын, евро 99.50, доллар болсо 87 сом 40 тиын. Туугандар, мен ар дайым айтам, класс деген нерсени басыңыздар аянбастан. Эч баягындай карап олтурбаңыздар. Ошол нерсе бизге негизи жакшы болот да. Сиздерден бизге так маалымат жетип атат. Күнүмдүк валюта курс баалары барып атат. Андыктан жазып да коюп койдум. Лайк басып көрүңүздөр да. Лайк басып көрүңүз. Ошого сөз түрдө аянбастан достор басайлычы. Ошол бизге колдоо болот. Так, Байтчум банк рубльдин абалы 1 сом 10 тиын, доллар 87.40, евро болсо 99 сом 40 тиын. Кайсыл аймактан, кайсыл өлкөдөн, кайсыл материк дейбизби, Азия, бул жагы Батыш, Европа дегендей кайсы мамлекеттерден көрүп атасыздар, сөз түрдө комментарийга жазыңыздар. Так, акча алмаштыруучу жер обменниктер рубльдин абалы 1.070 тиын, доллар болсо 87.60 экен. Эгерде долларды сом кылам дей турган болсоңуздар, обменниктерден алганыңыздар оң. Аны эми барыңыздар эле билсеңиздер керек. Кийинки акча алмаштыруучу жер бул жакта дагы рубльдин абалы 1.070 тиын, доллар болсо 87 сом 60 тиын. Так, Азия банкта дагы рубльдин абалы 1 сом 10 тиын экен, доллар болсо 87.40, евро 99 сом 80 тиын. Эко Исламик банк рубльдин абалы 1.090 тиын, доллар 87.40, евро болсо 99 сом 60 тиын. Финка банкта болсо рубльдин абалы 1 сом 10 тиын, 1 тиыны дагы бар экен, доллар 87.40, евро болсо 99.00. Бакай банкта болсо рубльдин абалы мына 1.050 тиын, доллар 87.30, евро болсо 99 сом 90 тиын. Мына ушундай туугандар, күнүмдүк курстарды билип турам десеңиздер, дагы бир жолу айтам, каналыбызга сөз түрдө катталганды унутпаңыздар.